Кыргызстан телеканалының эфирдик программаларын жаңылыктар топтому толуктайт. Студияда Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы? Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 28-29 сентябрь күндөрү Орусия жана Венгрия мамлекеттерине жумушчу сапары менен барат. Кыргызстанда COVID-19 илдетин жуктургандар көбөйүүдө. Соңку сутка ичинде 175 учур катталды. Манас эпосунун казак тилине которулуп чыгарылган китептин бет ачары болду. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков 25 сентябрда Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен онлайн кеңешме өткөрдү. Министр мамлекет башчысынын алдыдагы Россия Федерациясына жумушчу иш сапары менен Венгрияга расмий визитине даярдыктар жөнүндө маалымат берди. Президент Сооронбай Жээнбеков жумушчу иш сапары менен Россияга дүйшөмбү күнү 28 сентябрда барат. Иш сапардын алкагында Россия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрмөкчү. Россияга болгон иш сапарын жыйынтыктап мамлекет башчысы 28-29 сентябрь күндөрү Венгрияга расмий визит менен бармакчы. Визиттин алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Венгрия премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушмакчы. Анда Кыргыз-Венгер эки тараптуу кызматташуусунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу талкууланат. Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар эки тараптуу макулдашууларга кол коюлат. Ошондой эле Венгрия президенти Янош Адер жана улуттук жыйындын спикери Ласло Көвер менен жолугушуулар күтүлүүдө. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына шайлоого катышып жаткан саясий партиялар менен маалымат каражаттары сөз эркиндиги тууралуу келишим түзүштү. 24 сентябрда өткөн келишим түзүүгө шайлоого аттанып жаткан 16 партиянын 14-ü катышты. Кыргызстан жана республика партияларынын өкүлдөрү келген жок. Ишчарага келген партиялардын өкүлдөрү сунушка макулдугун билдирип, келишимге кол коюшту. Келишимге демилгечи болгон медиа диалог уюмунун маалыматына караганда, сөз эркиндиги тууралуу келишим юридикалык күчү жок, өз ара түзүлгөн келишим. Анда партиялар шайлоодон утуп, парламентке келсе, журналисттердин сыны үчүн сотко чуркабай, өздөрүнүн үстүнөн иштешмекчи. Жогорку кеңеште кабыл алынган медиа тармакка тиешеси бар мыйзамдар сөз эркиндиги менен ойду эркин билдирүү жаатын өнүктүрүүгө өбөлгө түзүшү керек. Мындан тышкары социалдык тармакта интернет айдыңында пикирин билдиргендиги үчүн адамды жоопкерчиликке тартуу, өнөкөттүгүн токтотуу сыяктуу талаптар жазылган. Уюштуруучулар белгилегендей, эгемен Кыргызстандын тарыхында сөз эркиндигин жана жалпы жарандардын пикир билдирүүсүн чектөө аракеттери улам көрүлүп келет. Алар келишимге кол койгон партиялар парламентке келсе, ага жол бербейт деген ишеничин билдиришти. Кыргызстандын башкы прокуратурасы алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялар талапкерлердин тизмесин жарыялагандан тартып, мыйзамдын сакталышы боюнча талдоо жүргүздү. Мекеменин басма сөз кызматы 25 сентябрда билдиргендей, парламенттик шайлоодо 140 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер, мамлекеттик ишканалардын жетекчилери талапкер катары катталгандыгы аныкталды. Бул тизмеде жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы бар. Башкы көзөмөл органы талапкер катары аттанган кызматкерлер кызматтарын аткарууну убактылуу токтоткондугун кошумчалады. Талdoого ылайык талапкерлердин 85-и парламенттин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттары. Республикалык штабтын маалыматына ылайык, өлкөдөгү коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 45.932-ге жетти. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинин 175 жаңы учуру катталды. Бишкекте 18, Ош шаарында 22, Ош облусунда 50, Баткен жергесинде 41, Жалал-Абад аймагында 22, Нарын облусунда 3, Таласта 7 учур, Чүй өрөөнүндө 5 учур, ал эми Ысык-Көл облусунда 7 учур катталды. Акыркы сутканын ичинде Кыргызстандын аймагында дагы 142 бейтап сакайып чыкты. Өлкө боюнча айыккандардын жалпы саны 42.147-ни түздү. Уюмдар жана жеке ишкерлер 2021 жылдын 1 январынан тарта салык отчетторун электрондук документ түрүндө берүүгө өтүшөт. Бул мөөнөт салыктык отчеттуулукту электрондук документ түрүндө берүүгө өтүүнүн тартибинде ылайык белгиленген. Мамлекеттик салык кызматы салык отчетун электрондук түрдө берүүгө милдеттүү болгон жарандарды
Квалификациялуу электрондук кол тамганы алдын ала сатып алууга чакырат. Электрондук кол тамганы электрондук башкаруу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында аккредитациядан өткөн адистештирилген операторлордон алууга болот. 2019 жылдын 1-июлунан тарта кошумча нарык салыгын төлөөчүлөр, товарларды импорттоочулар жана экспорттоочулар электрондук кол тамганы колдонуу менен салык отчетун электрондук түрдө тапшырып келишүүдө. Кеңири маалыматты 1240 номери же атайын сайт аркылуу алууга болот. Чет мамлекеттердеги шайлоо комиссияларынын участоктарынын саны быйыл 45-ке жетти. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков менен болгон онлайн кеңешмеде билдирди. Ошондой эле мамлекет башчысы чет мамлекеттердеги шайлоо участоктарында даярдыктарды күчөтүүнүн жана мекендештердин добуш берүү процессиндеги коопсуздугун максималдуу камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бардык санитардык шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ошону менен бирге президент Сооронбай Жээнбеков Тышкы иштер министрлиги тарабынан чет өлкөлөр менен эл аралык авиакаттамдарды жандандыруу боюнча иштердин күчөтүлүшү зарылдыгына көңүл бурду. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарлары, аппарат жетекчиси жана тийиштүү кызматкерлерден түзүлгөн облустук комиссия район шаарларда беткап тагуу режими жана санитардык талаптардын аткарылышы боюнча мекеме ишканаларга рейд жүргүзүүдө. Жалпы облус боюнча 63 мамлекеттик мекеме ишканалардын санитардык абалы текшерилди. 24 сентябрь күнү жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгы менен үйүндө көп адам топтоп той өткөргөн 9 жаранга 3000 сомдон айып салынды. Бир күндө жалпы 133 ар кандай багыттагы ишканалар текшерилип, 25 ишканага 93 000 сом айып салынды. Баткен облусунда эпидемиологиялык абал кооптуу бойдон сакталууда. Облуста коронавирус жуктургандардын жалпы саны 2831 түзөт. Бишкектин мэриясы баш калаадагы 2 чоң гипермаркетти коронавируска байланышкан санитардык эрежелерди сактаган эместиги негизде айыпка жыкты. Мекеменин басма сөз кызматы 25 сентябрда 1 май районунун акимчилиги, милиция жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери менен биргеликте Глобус жана Фрунзе дүкөндөрүн текшерип чыккандыгын билдирди. Маалыматка караганда текшерүүдө дүкөндөрдүн кире беришинде чыпка, дезинфекциялык килемчилер коюлбаганы, кардарлардын дене табы текшерилбей, колдоруна антисептик чачылбай жатканы, соода борборлорунун ичинде кардарлар бет капсыз жүргөндүгү аныкталды. Глобус жана Фрунзе маркеттердин жетекчилигинде тартип бузуу жөнүндө кодекстин 293-беренеси боюнча протокол түзүлүп, 2 категориядагы айыппул салынды. Анын көлөмү канча экендигин мэрия тактаган жок. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өкмөттүн чечимине ылайык базарларда, дүкөндөрдө, соода борборлорунда жана башка коомдук жайларда санитардык эрежелер сакталып, ар бир киши сөзсүз түрдө беткап тагынып жүрүшү керек. Орусияда коронавирус пандемиясына байланыштуу чет өлкөлүктөр үчүн миграциялык жеңилдиктердин мөөнөтү 15 декабрга чейин узартылды. Президент Владимир Путин тиешелүү жарлыкка кол койгондугу бейшембиде расмий кабарланды. Алгач жеңилдиктер 15 марттан 15 июнга чейин, андан кийин 15 сентябрга чейин узартылган эле. COVID-19 илдетинин жайылуу коркунучуна байланыштуу Орусиядагы чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жоктордун укуктарын жөнгө салуу тууралуу 18 апрелде жарыяланган жарлыкка ылайык, бул мезгил аралыгында чет өлкөлүктөргө миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн административдик чара көрүлбөйт. Патент, виза, миграциялык каттоо жана ишке уруксаат берүүчү башка документтердин мөөнөттөрүн узартуу талап кылынбайт. Бул арада мөөнөтү аяктаган документтер жокко чыгарылбайт. Чет өлкөлүктөрдү депортациялоо, миграциялык эрежелерди бузуу үчүн административдик жазага тартуу дагы токтоп турат. Чет элдиктерди ишке кабыл алууда миграциялык документтер талап кылынбайт. Иш ордунда санитардык эрежелердин сакталышын жумуш берүүчүлөр камсыз кылышы керек. Белгилүү манасчы Баянгали Алимжанов Манас эпосунун казакча котормосунун жаңы версиясын тартуулады. Китептин бет ачары Нур-Султан шаарындагы Достук үйүндө өттү. Иш чарага Казакстан элинин ассамблеясынын жетекчисинин орун басары Жансей Туймебаев, Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Жээнбек Кулубаев, Эл аралык Түрк академиясынын президенти Дархан Кыдырали жана казак адабиятчылары катышты. Ага ылайык 40 жылдан бери Манас айтып келген Алимжанов да
эпосту өз версиясына которуу идеясы былтыр жаралган. Анын айтымында казак жазуучусу Мухтар Ауезовдун жетекчилиги алдында басылып чыккан 4 томдук котормо эл арасында сейрек кезишет жана балдарга анча түшүнүксүз. Алимжанов 100 000 сапты түшүнүү укурманга оңой эмес экендигин белгилеген. Ошондой эле Кыргызстанда балдар үчүн Манастын 1 томдугу чыккандыгын айта кеткен. Алимжанов Манасты 67 күндүн ичинде толугу менен которуп бүткөн. Китептин өзгөчөлүгү эпостун эң күчтүү, көркөм поэтикалык үзүндүлөрү Манастын рухун чагылдырган прозада баяндалган. Эпосту кыскача келечек муундарга түшүнүктүү тилде бергим келди. Манасты ар бир манасчы өзүнчө айтат. Эпостун сюжети бирдей болгондугу менен түрдүүчө берилет деп билдирди Алимжанов. Иш чаранын соңунда Жээнбек Кулубаевке кыргыз-казак маданий гуманитардык илимий байланыштарды бекемдөөдө кошкон салымы үчүн Казакстан элинин ассамблеясынын 25 жылдыгына арналган төш белги менен сыйланды. Бишкекке Германиядан маммографиялык көчмө борборду ишке киргизүү үчүн заманбап маммограф аппараты алып келинди. Бул тууралуу долбоордун демилгечилеринин бири Эргене коомдук фондунан билдиришти. Аны Кыргызстанга алып келип, ишке киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин, Түркия кызматташтык жана координация боюнча агенттигинин жана Эргене коомдук фондунун ортосунда 3 тараптуу макулдашууга кол коюлган. Долбоордун максаты онкологиялык оорулардын арасында алдыңкы орунда турган сүт безинин жана жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн өлкөнүн бардык аймагында аялдарды текшерүү. Аппарат медиктерге тапшырылар замат диагностикалык борбор Токмок шаарына бет алат. Аны сатып алууга кыргызстандык жана түркиялык бир нече мекеме, ошондой эле жеке тараптар каржылык колдоо көрсөткөн. Алдыда 26 сентябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Дүйнө жүзүндөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.